Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү, студияда мен Мээрим Ташыбекова. Кыргызстанда коронавирус илдетин жуктургандардын саны 2100дөн ашты. Тилекке каршы анын 72% өлкө ичинен жуктургандар болууда. Соңку күндөрү өлкөдөгү ири базарлардын айрымдары жабылып, айрымдары болсо дезинфекцияга жабылуу алдында турушат. Абал чын эле кооптуубу? Илдетке кабылгандар мындан кийин деле базарга барбайт дегенге кепилдик барбы? Демек биз кантип коргонушубуз керек? Бүгүнкү эфирде ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Азыр болсо студиябыздын меймандарын сиздерге тааныштыра кетейин. Кундуз Эсенгулова, Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун санитардык дарыгери. Ошондой эле Бишкек шаарынын Свердлов районунун акими Мурат Осмонов. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Мен ошо алгачкы эле суроом ушул. Орто Сай базары мына убактылуу жабылып, бүгүн ачылуу алдында турат деп айтып атасыздар. Ал эми Ош базары менен Аламбидин базары жабылуу алдында турат деп атасыздар. Буга эмне себеп болуп жатат? Эми бүгүнкү күндө ушу Бишкек шаарында ооругандардын саны көбөйүп атпайбы? Ошого байланыштуу эми эл көп жүргөн жер булар базарлар болуп эсептелет да. Анан ушул немеге инфекционный больницага түшкөн кардарлар айтыптыр, ушу Ош базарына бардык элек, покупка кылдык элек, Орто Сай базарынан барып покупка кылдык элек деп ошонусуна байланыштуу анан биз базарлардын бардыгын тең поэтапна жаап атабыз. Орто Сай базарын 2 күнгө жаптык, эми болсо Аламидин базарын жабабыз 2-3 күнгө, андан кийин Ош базарын жаап, ошо дезинфекциялык иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Мына Бишкектеги эң ири соода борборлорунун баары Бишкек шаарынын Свердлов районунда жайгашыптыр. Ошондуктан сизди кайрадан түз эфирибизге чакыруубуздун себеби да ошол. Айтып кетсеңиз, ошол базарлардын жабылышы экономикага, ошо сиздердин райондун экономикасына кандай таасирин тийгизиши ыктымал? Саламатсыздарбы? Бул абдан туура суроо. Анткени биз ошо райондук мамлекеттик администрациялар кызыкчылыктардын кагылышуусунун ортосунда турабыз бүгүнкү күндө. Анткени бул илдет менен күрөшүүдө дагы бүт өзүбүздүн күчтөрүбүздү багыттап, андан тышкары башка ошо экономикалык жагындагы ойлошубуз керек. Илдет карантин учурунда мындай контролдоштурулуп, локалдаштырылып турган учурда бүт ошо службаларга, тиешелүү службаларга өзүнүн ишин алып барганга абдан ыңгайлуу болчу. Бүгүнкү күндө ошо 3 этапта турган экономиканын субъектилерин ишке кайра жандандыруу кезинде биз кооптонуп турдук элек. Бүгүнкү күнү биз көрүп жатабыз, ошо илдет тарап, азыр элдин арасында тарап жаткан. Анткени карантинден муну контролдош абдан оңой. Аны биздин ушу адистер деле айтып кетсе керек. Бирок азыр ошо көп жерлерде ошо базарлар, соода түйүндөр ачылгандан кийин биздин статистикабыз да көбөйө баштады да. Мурун контактный деп коет, баягы оорулуу адам менен карым катнашта болгондордун контролдошу бизге оңой болсо, бүгүнкү күнү өздөрү 118 номерине телефон чалып, мен температура отам, ооруп атам деп ошентип тастыкталып жатат. Бул абдан чоң көйгөйдү жаратты бүгүнкү күндө. Ошондуктан штабтын чечимдери менен ушундай ири соода түйүндөр жана базарлардын убактылуу жабылышына чечимдер кабыл алынып атат. Эми телекөрүүчүлөргө дагы айта кетиш керек, бул жерде базар жабылды десе эле такыр эле жаап иштерди токтотуп салган жок. Бул өзүнүн регламенти бар. 1 күн, 2 күн, 3 күн ошо базардын көлөмүнө жараша ушундай санитардык предписаниялардын негизинде жабылат. Анын себеби ошо ичин дезинфекциялап тазалаш керек да. Мына ошо базарларда жабылып атат, чындыгында эле азыр абал кооптуу, илдет күчөп атат деген маалыматтар күндөн жайылып атат. Ошол учурда сиздер кандай чараларды көрүп жатасыздар? Эми бүгүнкү күндө мэриянын, биздин Бишкек шаарынын мэриясынын астында 4 рай администрация бар. Ошол рай администрациялардын ичинде мобилдик группалар түзүлгөн. Ар бир рай администрацияда 6-дан 7 мобилдик группалар иштеп атат. Анан ошо базарларда, соода түйүндөрүндө, тамак аш жайларында биз санитардык эскертмелерди таратып берип, ошол жердеги алгоритм бар, кандай иштеш керек, кандай коопсуздукту сакташ керек, алдын ала көрүлө турган чаралардын баардыгын тең түшүндүрүп, анан жанагы нарушение кетирген жерлерге биздин Кыргыз Республикасынын бузуулар кодекси боюнча протоколдор түзүлүп, айыппулдар салынып атат. Но ошого параллельно эле биз дагы предписанияларды берип, алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп атабыз. Маалымат жагы кандай болуп атат элге?
Маалымат жагы эми элге колубуздан келишинче эле иш жүргүзүп атабыз. Мына телевидениядан дагы, радиолордон бардык жактан айтылып атат. Ушу бардыгыңыздар тең азыркы эпидситуацияга жараша бет каптарды кийип жүрсөңүздөр, ушу аралыкты сактайлык 1,5 метр разметка деп атабыз. Жана соода түйүндөрүндө, тамак аш түйүндөрүндө ошолордун баарын сакташ керек. Анан санитайзерлерди коюп, чоң супермаркет, гипермаркеттерде жана өзлөрүндө иштеген кишилердин дене таптарын баарын текшерип, эгерде какой-то бир гриппозный состояние, ОРВИ болуп калган болсо жумушка чыгарбаш керек. Аларды сөзсүз түрдө госпитализация кылыш керек. Анан көп маркеттерде ошо келген жарандардын дагы жана бесконтактный тепловизор менен дене таптарын текшерип атат. Бирок ушундай талаптар көбүнчө бизде рыноктордо сакталбай атат. Мисалы базарлар абдан көп, анан мисалы жанагындай соода борборлор бар го, атайын дүкөндөр, аяка кире бериште кандык каражаттар бар, колго сээп берип атышат, бет кап киймейинче киргизбейбиз деп атышат. Ал эми базарлар болсо биягынан кууп чыксаң биягынан кире берет, жердин баары ачык, ал жерде ошончо миңдеген кишилер кирет, ар бирин текшерип отурууга да чындыгында эле мүмкүн эмес да. Мисалы бүгүн базарга барып оору жуктуруп, бирок ошол алып жүрүүчү болуп деле арабызда жүрөт, кайдан билебиз? Ошон үчүн кандай кылыш керек мындай кырдаалда? Эми бул жерде базарлардын дагы хос субъектилер көп эми ал жердечи ар кандай. Анан ошолордун ар бирине биз колдоруна санитар предписание эскертмелерди берип атабыз. Эми ошол жердеги сатуучулар дагы өзлөрү аракет кылыш керек да, ошолордун баардыгын тең сактаганга. Мен жана башында айтып кетпедимби? Базарлардын ичинде ар бир отурган сатуучу өзүнүн местосын бир күндө 3 мал дезинфекциялап туруш керек деген баягы 244-постановление чыккан өкмөттүн. Ошол жердеги алгоритмде атайын жазылган. Вот навестин астында эле ачык жерде эле отурасың да, сен ошол отурган жериңди 3 жолу обработка кыл. Анан колуңа теги жанагы кичинекей санитайзер алып жүрүш керек, чөнтөгүңө салып обработка кылып туруш керек. Перчатка кийип иштегиле деп атат, маска кийип иштегиле деп атат. Эми аракет кылып иш жүргүзүп атабыз. Базарларда рейдтер жүргүзүлүп атабы? Алар ошо сиздер айткан аралыкты сактап атышыптырбы? Базарларда аралыктар сакталган жок. Базардын ичинде контроль жүргүзүш бул аябай кыйын, ачыгын эле айтыш керек. Демек, кандай кылыш керек? Мына ушундай азыр эл эки тандоонун ортосунда турат. Бир жагынан караса экономикалык кыйынчылык болуп атат, бир жагынан караса оору жайылтпаш керек деп атат да. Ошол учурда кандайдыр бир орток чечим таба тургандай абалда болуп атабызбы? Биз азыр байкап жатабыз. Базар, Орто Сай базары жабылган күндөн баштап бөлөк ишкерлер, бөлөк базарлардын администрациялары, жетекчилиги ар кандай суроолор менен бизге телефон чалып кайрылып жатышат да. Бул эмнени деп айтсак болот? Бул жерде бөлөк администрациялар ошо чарбалык субъектилердин кожоюндары кооптонуп жатышат. Биринчиден, экинчиден айланадагы ошо абалды, кырдаалды көрүп жатышат. Жана эле ошол эле базарлардын, жабылып жаткан базарлардын пландары бүгүнкү күндө өзгөрө баштады. Эгер башында мындай кайдыгерлик менен карап, көп деле көңүл бурбаса, ушу 2 күндүн ичинде дагы ушу экономикалык жактан жоготуулар болуп жатат да. Ушу 2 күндүн ичинде мисалы Орто Сай базары эми сиздерге карабайт да. Сиздердин базарда, сиздердин райондо жабылган базар боло элеги азырынча? Бизде бар бир санитардык эскертме берилген болчу. Көксай базары эл арасында эски талчок деп айтып коет. Свердлов районунун ылдый жагында, түндүк жакта жайгашкан. Ал боюнча бир нече жолу мобилдик группалар, санитардык кызматкер айтып кеткендегидей барып текшеришип, ал мобилдик группанын курамында Ички иштер министрлигинин кызматкерлери дагы бар. Администрациянын муниципалдык, аймактык башкармалыгынын дагы адистери бар. Ошолор барып эскертмелерди тапшырышып, кайсы участоктарды кандай караш керек баарын тең айтып түшүндүрүп чыккан да. Анан тилекке каршы биз эми ал санитардык эскертме бергенден кийин, жана сиз айтып атпайсызбы, контролдош кыйын депчи, биз кайра эле артынан барып текшеребиз. Текшерип анан 2 күнгө жабылдыбы жана Көксай базары деген, Көксай 2 күнгө жабылды. Ошондо кандай жоготуу болот экен, мисалы 1-2 күндө жабылганда бир базарда? Эгер эми мындай деп эсептеп атышат да, азыр биздин экономика бөлүмүнүн кызматкерлери азыр бир оор дагы бир маселе бар, көмүскө экономика деген дагы бар. Толугу менен мындай сыртка чыгарыштагы азыр биздин эң ошо негизги максат экономиканын бөлүмү. Анан
эгерде орто эсеп менен алып чыксак, бир орунду бир күнгө мисалы 50 сомго төлөшөт экен да администрацияга. Эми 200дөй орун болчу болсо эле эми 10 миңге жакын акчасы болуп атат. Ал бир жагы эле, андан тышкары жанагы логистикасы бар, андан тышкары складдары бар, андан тышкары ичиндеги күнүмдүк ошо тыйын тыпырын тапкан, чай кайнатып тамак саткандар дагы бар. Ошонун баарын эске алганда мындай кыйла эле сессия болот, мындай жоготуулардычы. Ооба, ошон үчүн мына ушундай жоготуулар болуп атканы эми мындай ачык көрүнүп калды. Демек, башка базарлардагы ошондон үлгү алып, кандай чараларды көрсө, оору жугуу коркунучу азыраак болот деп айтып кетет элеңиздер. Туура, ошо жогоруда айтып кетпедимби? Бири менен азыр администрациялар, базардын администрациялары телефон менен байланышып, сурашып, баягы мурунку нормаларды, эрежелерди, жеткирген эрежелердин баарын тең көңүл буруп, эмиден жандана баштады. Аны дагы биздин ошо мониторинг бригада, мобильный бригадалардын баары тең ошо айтып келе жатат да. Эми айта турсак, бул нормалардын баары эми стандарт болуп калды, стандарт. Элдин баары билип калды кандай норма. Жана эле жогоруда биздин адисибиз айтып кеткендегидей санитайзерлерди, жанагы социалдык аралыктарды, маскаларды, ошонун баарын сактаса эле бизде эч кандай мындай претензия жок деп айтсак болот. Ошо базардын өзүнүн эле көзөмөлүнө жараша, өзү да сода түйүндөрүнүн ошо өзүнүн иштеген иштерди алып барып жаткан норма, инструкцияларын кандай сакташ, ошо өзүнөн эле базардынчы. Мындайча айтып кетсек, талаптар аткарылуучу эле, мындай оор эмес талаптар эле да бул жерде. Мисалы, базарда сатуучулар, же болбосо ошо коомдук тамактануучу жайлар ошо кандай эрежелерди сакташ керек? Ар дайым колун жууп туруш керек, хлор менен бат-баттан жууп туруш керекпи? Ошол бөлмөнүн ичин кандай эрежелер бар? Бөлмөнүн ичине кирип келатканда бет капсыз кирбегиле деген табличканы илиш керек. Без маски не входить деген табличканы. Анан киргенден кийин обязательно рукомойник болуш керек, колун жуй турган жер. Одноразовый салфетка болуш керек. Жана многоразовый полотенцелерди илип коет, ал болбойт. Одноразовый салфетка, андан кийин санитайзер коюлуш керек. Кирген киши колун жуугандан кийин санитайзер менен колун арчып обработка кылып туруп, анан келип отуруш керек. Анан тамак аш чайынын ичинде азыр 48 посадочный местага, 50 посадочный местага чейин уруксат берилип атат, баягы тамак аш чайларын иштегенге да. Бирок ошондо дагы столдордун ортосу 1,5 метр аралыкта болуш керек да. Баягы жакын коюлуп тамак бергенге болбойт элдерге. Ошол расстоянияны да сакташ керек. Андан кийин ошол тамак аш чайында иштегендер өздөрү бет кап кийип жүрүш керек. Колдордун баарын обработка кылыш керек. Анан жанагы хлоркалар менен, дезсредстволор менен растворлордун баардыгын тең даярдап коюп, бир күндө 4-5 жолу помещениянын ичин обработка кылып туруш керек. Баягы постоянно кармалып турат бу эшиктердин ручкаларын, жана включательдер, подоконник, помещениянын ичин полностью обработка кылып туруш керек. Аны ушундай тазалыкты сактасак эле, мен ойлоп атам, ушул илдеттен биздин өлкөбүз жер жүзүндө ошо эртерээк чыгып кетет белек депчи. Ошо хлордун дагы сууга аралаштыруунун дагы өзүнүн тартиби бар, мисалы бир чака сууга канча? Жок, ар бир дезсредствонун өзүнүн этикеткасында аннотациясы жазылган, канча литрге канча грамм кошулат деп, ошол боюнча колдонуш керек. Инструкциясы менен колдонуш керек. Андан тышкары эң көйгөй жараткан бул чач тараш болуш керек да. Чач тараштарда мисалы чач аркылуу оору жугуу коркунучу көбүрөөк, чачта көбүрөөк сакталат вирус деп атпайбызбы? Анан ошону колу менен кармап кыркат дегендей, бет кап кийбейт, мисалы оору көз аркылуу же көздүн ыйлакчалары аркылуу көбүрөөк жугат деген да коркунучтар бар. Ошол жагынан чач тараштарда кандай эрежелер сакташ керек? Чач тараштарда деле ушундай санитардык эрежелердин баардыгын тең сакташ керек. Бет кап сөзсүз түрдө кийиш керек алар. Анан дезобработка деп жана мурдараак айтып кетпедим, ошолорду деген бат-баттан жүргүзүп туруш керек. Анан ичине элдин баарын киргизе алганга болбойт. Очередь менен бирден экиден помещениянын площадына жараша клиенттерди киргизип туруш керек. Мен бир-эки жерге барганда күбө болдум, ошондой эрежелер деле сакталбай атканыначы. Тилекке каршы ушундай жерлер абдан көп болот да. Частый проветривание деп коебуз, приточно-вытяжной вентиляция иштеп туруш керек. Анан абаны бат-баттан алмаштырып, тазалап туруш керек да, эшик терезелерди ачып, эгерде вентиляционный система иштебеген болсо.
Мына сиздер айтып атасыздар, рейд кылып атабыз деп, ошондой эрежелер толук сакталып атат деп кепилдик бере аласызбы? Кепилдик бере албайбыз, албетте. Биз барган кездерде ошондой учурларга кабылып, ошон үчүн жана санитардык нормаларды аткарбаган үчүн 293-берене менен штрафтардын баарын салып кетип атабыз да. Бизге бул штраф салгандагы абдан мындай көп деле айып пулдардын көлөмү жана акчасы көп деле акча болуп келбейт. Тескерисинче мунун көйгөй жаратканы көп да, элдин наразычылыгы, түшүнбөстүгү. Анан ошол себептен мобилдик бригадалар күндү инструктаж алып, кандай учурда кайсы алгоритм менен иштешибиз керек. Ошонун баарын тең биз азыр изилдеп чыгып, ошо күндөн күнгө ар кандай ошо ыкмаларды колдонуп жатабыз. Күндөн күнгө ошол ыкмалар өзгөрүп анан өнүгүп атат да. Бирок алгоритмдер, баягы бекитилип берген алгоритмдер алар бир эле да бизде, туруктуу. Ошо Бишкекте азыр канча базар бар, анан ошолордун баары кезек менен жабылып чыгышы мүмкүн деген кооптонуулар айтылат да, ошол чынбы? Эми Бишкекте 22 базар бар, кичинекей базарлар менен чоң базарларын кошкондо анан ушул паэттап нагылып рынокторду жаап дезинфекция иштерин жүргүзүп турбасак болбойт, потому что эл көп жүргөн жер ушул базарлар, анан базарларда жана санитардык требованияларда көп сакталбайт да. Ошон үчүн эми мэриядан штабтан чечет, кайсы рынокту кайсы күн жабасыңар деп, анан паэттапна жаап кете беребиз. Понедельник күнгө чоң Сары Өзөн базарын жаап атабыз. Ага чейин Ош базарын жабабыз, анан Аламедин базарын жабабыз. Элдер дагы мындай базардан барып продукт алыш керек да, ошого бир жаап сала албайбыз, мындай паэттапны алып жабабыз. Ошо мен жана башта айтып кеткендей, супермаркеттерде бардык жагы тосулган, ошондуктан бир эле жерден киргендиктен аякта эреже сактоо бир аз оңойраак. Ошондуктан айрымдагы сунуштар бар, ошо базарларды ошол маселе чечилгенче таптакырга жаап таштаса болобу дегенчи. Кандай болот андай болсо? Уруксатпы дагы коллегамдан ушу кесиптешиме кошумча айткым келип кетет да, жана базарды жабабыз деп айтылып жатпайбы? Базарды жабыш бул деле оңой процедура эмес. Муну мисалы санитардык кызматкерлер өзүнүн чечими менен эле жаба албайт да. Же болбосо биз администрация, райондук администрация биз дагы ошо бир күнү санитардык кызматкерлер менен бир эле чечим кылып туруп жаба албайбыз. Анткени биздин телекөрүүчүлөргө жана ишкерлерге айтып коюшубуз керек да. Ар кандай сөздөр да жаралышы мүмкүн. Булар акча алышат, кээ бирөөсүн жаппай да коюшат, сүйлөшүп алышат деген сөздөр да болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө кичинекей жана кичи базарлар деп коет эмеспизби? Ага мындай арыз дооматыбыз да жок да. Чоң базарларды чынында жанагы 2-3 жолу барып, анан кийин ошол тастыкталгандан кийин шаардык штаб бар. Ошо шаардык штабтын чечими менен гана ушундай жапса болот да. Анан такыр эле жаап салат деген боюнча бул ойдон алыспыз. Биз такыр эле жаптык. Бул өзгөчө абалда башында болду. Карантин болду жана шаарда өзүңүздөр билгендей. Такыр жаап салсак анда мамлекеттик кызматкерлерге оңой эле болбойбу, анда отура беришет жумуш жок элечи. Бизге деле жакшы булчу. Бирок биз өзүбүздүн элибизди, экономикабызды ойлошубуз керек. Жашоо бул илдет болгону менен жашоо уланып атат. Адам өзүнүн ишин кылыш керек, өзүнүн пландары бар. Мамлекет такыр эле баарын токтотуп койсо туура эмес го деп биз эсептейбиз да. Ошон үчүн мындай баарын ачык асман алдында мындай кире бериштер абдан көп болуп атпайбы? Ошону тартипке салыш үчүн кандайдыр бир жабык бир имарат куруп туруп, анан ошол бир эле жерден кире тургандай баардыгы тартипке баш ие тургандай кылып койсо болобу? Негизи келечекте ушундай мүмкүнчүлүк бар. Тескерисинче эми бул санитардык кызматкерлер да айтып атышпайбы? Шамалдатып туруш керек депчи. Такыр эле жабык мындай аймак кылып салсак дагы бул дагы туура эмес болуп келе жатат. Москвадагы практикаларды карап көрдүк. Бүгүнкү күндө ошондой жабык центрлердин кондиционерлерин иштетпей жатышыптыр. Ошондой бир таап мындай изилдеп чыгышыптыр. Ошо кондиционер дагы абдан ушундай кооптуу болот экен да. Ачык мындай шамал жүрүп турган жер жакшы экен. Эми бүт кирген, чыккан эшиктерди, королорду, дарбазаларды жаап салгандагы бул тескерисинче кооптуу болуп турат да. Ошондуктан биз кайрадан шарт түзүп бериш керек. Кирсин ар кайсы жерден. Бир жерден баягы топтолуп алып туруп киргенде
бири-бирине сүйкөлүп, социалдык жанагы аралыгы бузулат да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүз түз эфирде жүрүп жатат. Андыктан силер 0312 59 25 04 номер аркылуу телефон чалып, түз байланыш аркылуу биздин студиянын меймандарына суроо берсеңиздер болот. Ошондой эле 0706 49 18 98 WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Ал аркылуу дагы сиздер болгону билдирүү жөнөтсөңүздөр болот. Бирок телефон, мобилдик телефон аркылуу чалсаңыздар, биз аны түз эфирге кошо албайбыз. Ошону эскертип кетейин. Анан азыр бизге ошол WhatsApp номерибизге дагы билдирүү келип атат. 25 17 номеринен маршруттук каттамдар токтоп калышы мүмкүн деген кооптонуулар болуп атат. Ушул чынбы дейт. Кимиңиздер жооп бере аласыздар? Эми биз кече күнү эле ошо шаардык штабта сүйлөштүк маршруттук каттамдар боюнча. Дезинфекциялоо маселеси азыр биринчи орунда турат. Акыркы аялдама конечный боюнча. Чоң транспортта, троллейбус, автобустарда бүгүнкү күндө андай көйгөй жок. Анткени өздөрү ошол өзү башкармалыктар милдеттенме алышып, эскертмелерди эске алышып, тазалап турушат. Анан берки кичинекей микроавтобустар, жеке ишкерлердин линиялары боюнча дагы азыр кыскартуу боюнча кече күнү сунуштушту, маршруттардын санын кыскартуу боюнча, анан дезинфекциялоо боюнча. Бул эле биздин жарандар телефон чалып айтып атышат, учурлар көп, ичинде көп адамдарды салып алып, ошо нормаларды сактабай иштерин алып баратат деп. Кече күнү ошо биздин шаардык ички иштер башкармалыгынын УВД, Бишкек шаарынын УВДсына дагы Айсенбек Сурахматов, шаар мэри тапшырма берди. Бул боюнча дагы бүгүн кайрадан жолугабыз, сунуштама беришет. Жана жарандык коргоо комиссиясы деген бар, КГЗ деп коет. Ошол комиссияга дагы бүгүн күн тартипте ошол маселе турат. Негизи ушундай учурда мисалы жарандар баш ийбей коюшу мүмкүнбү, же маршрутка кабыл алып аткан мисалы айдоочулар ошол тартипти көзөмөлдөш керекпи? Эгерде ал аткарылбай калса, анда жоопкерчилик кимде болуш керек? Ушул жөнүндө кандайдыр бир так чечим барбы? Бул боюнча биз азыр айтып атпайбызбы, аябай жакшы сөз чыккан азыр алгоритм дегенчи, ар бир кылган аракеттерге, ар бир объект, субъектилерге азыр өзүнүн алгоритмдери иштелип чыгып атат да. Бул боюнча конкреттүү түрдө башында мындай үстүртөн берилген алгоритм бар болчу, кишини бирден киргизебиз, анан кийин турган адамдар болбош керек, отурган, анан аралыгы сакталыш керек деп. Эми ушу учурдун шарты экен. Бүгүнкү күндө ошол алгоритмди штабта да кайрадан карап чыгат да. Анан сиз айтып аткан жана сөздөр туура да, ушу бүт эрежелери кандай болот деп. Ошол эрежелери бүгүнкү күндө ошо жаңы алгоритмдерди да карап чыгышат штабта. 23-74 абонентинен билдирүү келиптир. Кара суу базары жабылбайбы деген суроо экен. Кара суу базары сиздин районго кирбейт да? Жок, кара суу жок бизде. Кара суу деген Бишкекте барбы да? Жок эм. Кара суу деген базар ошту экен, ал боюнча дагы тиешелүү жетекчилер жооп берет деп иштенебиз алды дагы көрсөтүүлөрүбүздө. Азыр болсо биздин урматтуу телекөрүүчү ушундай суроо менен кайрылып атыптыр. Өздөрүнүн жергиликтүү бийлик органдарында ошол жерде дагы комиссиялар бар, штаттар бар, ошолорду сураса болот. Бизде азыр телефон чалып бар экен. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз, сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, угуп жатабыз, сүйлөй бериңиз. Биз Калыс Ордодан чыгып атабыз да, бизде 3 маршрут жүрөт Калыс Ордого. Биринин үстүнө бири минип тыгылышпай, тыгылышып, ар дайым автобус турап келебиз. Эми биз кантип биздин ортобузда Алло. Угуп атабыз, айта бериңиз, уланта бериңиз, токтобоңуз. Эми биринин үстүнө бири минип жүрөт да, 3 маршрут жүрөт. Ошо ар бир 2-3 минутта бир жүрөт. Бирок эл батпайт ушундай. Ошон үчүн биз автобус ар дайым сурап келебиз. Эми ушу биздин маселебиз кандай чечилет? Бирибиздин үстүбүзгө бирибиз минип, бирибиздин жөнүбүздү бирибиз тутуп жүргөн
Ахыбалыбыз кандай болот ошондо? Мындан ары. Рахмат, сиздин сурооңуз түшүнүктүү болду. Сиз жооп берип коет окшойсуз. Алыс Ордо 1-май районунда жайгашкан болуш керек эле. Мен Сиз тиешелүү жетекчилерге жеткиресиз деп бүгүн ушу штаб болот. Ушу штабка мен ушул маселени да алып чыгып, биздин урматтуу телекөрүүчүнүн суроосуна жооп бергенге аракет кылышат ошо штабтагылар. Мына жогорудагы ошол телефон чалуулар жана СМС билдирүүлөр келе электе мурда ушундай бир ой айтылып атпайбы? Негизи базарларда толук чындыгында эле санитардык нормалар сакталбай жатат деп. Демек, жарандардын коопсуздугу дагы толук мындай кепилдик жок да сакталып жатканына. Демек, ар бир жаран өзүн кандай алып жүрүш керек? Ошол базарларга барыш керекпи сөзсүз түрдө? Барганда мисалы бет кап кийүү эле бул оорудан сактайт деген кепилдик бере алабы? Эми ар бир жаран өзүнүн ден соолугу өзүнүн колунда. Өзүнүн ден соолугун сактайм десе, азыркы күндө коюлган талаптардын баардыгын тең аткарыш керек. Айтып атабы, бет кап кийип жүргүлө деп, бет капты кийип турушубуз керек. Бул келген илдеттен баардыгыбыз тең бирдей кылып, жапа-тырмак аракет кылып, ошо требованиялардын баарын аткарганга аракет кылышыбыз керек. Анан колуңарды жууп тургула деп атат, санитайзер көтөрүп жүргүлө деп атат. Анан көбүнчө убакытта маршруткаларга түшпөй эле, автобустарга түшпөй эле жөөдө эле басса болот. Бул ачык немеде пространствода жок болот экен бул вирус. Анан мындай помещенияларга киргенде кийиш керек бет каптарды. Требованиялардын, өкмөттүн берген азыркы күндөгү жүргүзүп аткан иш-чаралардын баардыгын тең аткарышыбыз керек. Баардыгыбыз тең жапа-тырмак. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мага билишимче ошо телекөрүүчүлөр чалып жатат окшойт. Дагы бир жолу эскертип кетейин, менин WhatsApp номериме чалганга болбойт, болгону билдирүү гана жөнөтө аласыздар. Себеби сиз азыр 1000 жолу чалсаңыз дагы мен түз эфирге байланыштыра албайм. Бизде студияга телефон чалуу мүмкүнчүлүгү бар 0312 59 25 04. Азыр мына элде ушундай бир маанай пайда болуп калды да. Эми оорусак ооруйбуз да, грипптен деле айыгып атпайбызбы, бул оорудан деле айыгат экенбиз дегенчи, ушундай башында аябай коркуп жанагындай скафандр кийиш керек экен да, жанагындай противочумный чумага каршы кийимдерди кийиш керек экен деп ушинтип аябай коркуп атты эле, Кытайдан, Уханьдан чыкты дегенде. Азыр болсо элдин баары көңүл кош эле болуп калгандай болуп калды. Эми сиз ошолорго кандай кеңеш бересиз дарыгер катары? Мен дарыгер катары бул оору бар, кээ бирөө элдер ишенбей атыптыр. Эми бул мен түшүнбөйм да, ошо адам баласы бул ВОЗ деп коет, бүт жер жүзүнө тарап кеткен оору. Всемирная организация здравоохранения ушул менен ушул күндө аябай чоң жумуштардын баардыгын тең жүргүзүп атат. Элдер ооруп атат, каза болгондор болуп атат. Мен өзүм медик катары ушул санслужбада иштеп жүрүп ушул ооруну жугузуп алдым. Кайсы убакта жугузуп алдым, кайсы жерден жукту, кандай болуп калды билбей калдым да. Анан ушул илдеттин бүт клиникасы өзүмдө болду, температура болду, анан обоняние деп коет, баягы тамак аштын дамын эчтекени билбей калат экенсиң. Андан кийин лимфоузлы деп коет, бездер тамактын тегерегинде бездердин баардыгы тең чоңоюп, анан ичим ооруп, ашказаным ооруп, озноб болдум, ломкость костей деп коет, дене табым баардыгы көтөрүлүп, ошо денемдин баардыгы тең ооруп атты. Анан ошо үйдө 7-8 күн жатып калдым. Мобильный группа келип, биздин ПЦРлерди чыгарганча мен жолдошума жугузуп алдым. Анан жолдошум менден улураак эле, анан ал дагы ооруп, ал легочной форма болуп аябай катуу ооруду. Неме инфекционный больницага экөөбүз тең жатып калдык. Мен кишечный формасы болдум, ал легочной формасы болду. Искусственный дыханияга жатып чыкты. Ары барып эле бери келди десем болот. Мен дагы ушул оору менен аябай күрөштүм. Чыккандан кийин 14-15 күн үйдө жаттык. Ошол азыр айыгып жумушка чыктык-ко, ПЦР отрицательный болду. Бирок ушул күндө жүрөгүм ооруп атат азыр, осложнениясы. Жолдошумдун өпкөсү жакшы болбой атат. Мен бул ооруну эч кимге каалабайм. Жок экен деп жарандар туура эмес сүйлөп атат. Бул оору бар. Анан осложнение кылып калтырып кетет экен. Биздин жанагы 3-чү поликлиникадагы жакшынакай болгон врачыбыз эле каза болуп калбадыбы? Ошол киши ачакка чыгып, ошол жерде прием кылып больнойлордо, ошол жерде жүрүп эле жугузуп алды, анан осложнениясынан каза болуп калды да. Ошол оорулуу болгондо абдан кыйналат бекен адам? Аябай кыйналат. Эмне тамак жеп атканыңды билбей каласың. Анан баягы тамактын туздун даамын эчтекени билбей калып, тамакты ичпей калат экенсиң да. Анан иммунитетиң такырып түшүп кетет экен. Анан осложнениясын көрбөйсүң. Ушул күндө мен азыр жүрөгүм ооруп атат.
Анан көбүлөр айтып атат да, мунун вакцинасы чыга элек десе, көбүлөр дарысы чыга элек дегендей түшүнүп алышып, бул дарысы жок болсо элдин баары кантип айыгып чыгып атат деген суроолорду берип атат. Ушуга да сиз так жооп берип кетсеңиз. Инфекционный больницада клиницист врачтардын бардыгы тең клиникасына жараша вирусный инфекцияда бул ошого жараша лечение кылып атышат. Ар кимдин течениясы ар кандай, осложнениясы ар кандай болот экен. Ошого жараша иш чаралар жүргүзүп лечение кылып жакшы, биз жолдошум экөөбүз тең айыгып чыктык. Мен ошо антибиотиктерди сайышты, мага ошол жерден ВИЧ, СПИДтин алувия деген таблеткалар болот экен. Эми бул вирус күчтүү болуп атпайбы? Ошону басыш үчүн ошол таблетканы ичип чыктым. Конечно, күчтүү дарылар экен, аябай. Но мен өзүмдү сактап калыш үчүн мен ошого баш ийип иштем. Жолдошум болсо чоң-чоң катуу күчтүү уколдорду алды. Муну чоң-чоң болгон жанагы 2 литровый капельницалардын баардыгын тең алды. Демек, бул орунудан айыгыш деле оңой эмес экен. Оңой эмес. Анан ошол айыгып чыккандан кийин вирус организмден толук чыгып кетти, толук жок, мисалы тазаланды деп айтсак болобу сизден? Эми эч ким эчтеке деп айта албайт. Муну деген жана ученыйлар даже, доктор медицинских науктар билбейт. Бул кайсы убакта организмден чыгып бүтөт. Анан кандай болуп айыктыңбы деген эми аныктоолор жок да, бирок биз больницадан чыгып атканда ПЦР деп коет, повторно 2 жолу анализ тапшырдык, анан отрицательный болгондон кийин болду деп чыгара беришет экен. Анан айрымдар ушундай бир эмиштер болуп атат да, ошол бир ооругандан кийин киши ошол ойдон оңоло албайт экен, ошол баары бир деле анын кесепеттери калып калат экен организмде дегенчи. Мен мына өзүм деле пример кылып атпаймынбы? Мына 1,5 ай дегенде үйдө жатып лечение алып ошо жана карантин болуп чыктык. Анан ушул күндө дагы азыр ушу жүрөгүм осложнение берип, жүрөгүм ошо мени кардиологический больницага консультацияга жазып беришти врачтар. Азыр биздин WhatsApp номерибизге дагы бир билдирүү келиптир. Саламатсыздарбы? Карантин кайра эле уланат дейт го. Анда ички мигранттар эмне кылышат? Именно квартиранттар деген суроо экен да. Сиз жооп берип кетсеңиз. Бул боюнча маселе коюла элек. Карантин кайра киргизебиз дегенчи. Карантин деп эмнени түшүнсө болот? Баягы биздин күнүмдүк оокатына акча таап жүргөндөр ошо жана жумушун жоготуп отурушпады беле. Ошол кезде көбү ошо коркуп калыптыр ошол мезгилденчи. Ал өзгөчө абал кирген маалда болгон, көчөгө чыкканга болбойт деп бөгөт салынган, түн ичинде күндүз ошону биздин ошо жарандар карантин деп ошо аталышкан өзгөчө абалды. Азыр болсо андай кайталанат. Азыр өзгөчө кырдаал деген режимге өттүк, бирок Кудай сактасын. Азыр коопсуздук эрежелерин сактасак, эл азыр өзү мындай бош эле, кенен, эркин эле өзүнүн ишин кылып жатат. Бирок нормалар сакташ керек. Телефон чалып бар экен. Угуп коелук. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатсыңарбы? Мен Токмоктон боломун. Мен неберем 6 жашка толду да, ошого прививка жасаса болобу же болбойбу деп ошо суроону берип атам да сизге. Рахмат, түшүнүктүү сурооңуз. Эмнеге каршы прививка? Эмнеге каршы прививканы айтып атасыз тагыраак? 6 жашка чыкты да. 6 жаштагы прививканы точно билбейм. Бүгүн кетти да кагаз. Өзүңөрдүн бейтапканаңарга барып кайрылып, өзүңөрдүн педиатр врачтарыңар бар да, ошолордон консультация алып, анан 6 жашта кайсыл прививканы ала турган болсоңуздар алыш керек. Обязательно алыш керек. Обязательно алыш керек. Рахмат. 2696 абонентинен биздин WhatsApp номерибизге суроо келиптир. Сизге тиешелүү окшойт. Ассаламу алейкум. Эфириңиздер көңүлдүү болсун. Мен Дордойдо жашайм. Базарга барып турам. Эл көп, бирок маска тагынгандар аз болуп жатат. Же Дордойду караган эч ким жок. Баары эле ишене бербей жатышат дейт. Сиз кандай буга жооп берип кетесиз? Туура, бул боюнча сигналдар да бизге түшкөн. Мобилдик бригадалар менен чыгып, ошо биз барган кезде биз барган точкаларда биз айтпай эле ошо кармап калалы деген ойдо барып атабыз да айланасына. 3 бригаданы 3 жагынан киргизген маалдарда андай айрым учурлар бар экен. Бирок баардыгы да маскасы жок деп айтканга болбойт. Бүгүнкү күнү администрациялар азыр көрүп атпайбы базарлар жабылып атканын. Эми мындан ары аябай катуу бул эрежелерди сактаганга шартты түзүшөт администрацияларчы. Туура ушу кооптонууда, туура ушу биздин жарандын активдүү позициясында туура ушинтип айтып кооптонуп туруш керек элчи. Эмне болот, кандай болот деп азыр чоң ири соода борборлоруна киргенде дагы кирип баратканда алдында жанагы охрана кызматкерлер турбайбы? Температурасын чачып, масканы таганат экен да кирип алып туруп эле анан ичинен масканы чечип койгон учурлар болду.
Ал өзүнүн ден соолугу үчүн туурабы? Ден соолугу үчүн да. Мына 1885 абонентинен дагы бир ошо сизге тиешелүү суроо экен. Кийим кече саткан базарларды дордойду жаап турсаңар, маршрутканы токтотуш керек. Мечиттерди убактылуу жапса, үйдөн окуса болот турбайбы деген суроо экен да. Эми мен жогоруда айтып кеттим, бул ар кандай ошо сунуштар болуп, штабта, республикалык штабта, шаардык штабта талкуулар болгон. Бул боюнча жаап салыш бул эң оңой. Мындай бүт шаарды деле жаап көрдүк баардыгыбыз тең. Кармап көрдүк. Эми абдан өнүккөн бай мамлекеттер дагы бүгүнкү күндө ушундай бир жолго, ушундай бир багытты тандап алышты. Биз бир баланс кармашыбыз керек экен. Такыр жаап салганда бул маселени чечпейт. 1068 абонентинен дагы бир сурообу же сунуш сыяктуу пикир келиптир. Саламатсыздарбы? Базарларды жабаардан мурда алдын ала элге айтыш керек. Урматтуулар, базарда канча деген жарандарыбыз оокат кылып жатышат. Эгерде айтпай эле дезинфекция башташса, жер жемиш саткандардын жер жемиштери бузулуп кетет. Тамак аш саткандардын продуктысы жарабай калат дейт. Сизге окшойт бул суроо. Биз базарларды жабаардын астында 2 күн мурда барып, санитардык эскертмени берип, анан базарлардын радиусу менен эртеден кечке ошол объявление берип турушат. Мисалы, базар моунчанчы числодон бул числого чейин жабылат. Ошого даярданыңыздар, скорый почта продуктылар болсо сатып бүтүрүңүздөр, калган продуктлардын баарын холодильникке салыңыздар деп эскертме берилип айтылат. Дагы бир суроо 2374 абонентинен экен. Дордой базар жабылдыбы? Мен Оштон билейин дедим эле деген суроо экен. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүнкү күндө Дордой базары жабыла элек. Жабылардын алдында массалык маалымат каражаттарына дагы чыгат бул маалымат. Анткени жаңы эле бир айтып кетпедиби? Эртерээк айтып коюшса депчи. Ошондуктан биз азыр бул башыбыздан биринчи жолу өтүп атат мындай нерсе. Ошон үчүн күндөн күнгө биз ошо иштөө ыкмасын өзгөртүп турабыз. Кудай буюрса, бүгүнкү күндө Дордой базары толугу менен эле иштеп жатат. Бирок ошо көзөмөлүн биз күчөткөн атабыз мындан ары. Анан биргеликте ошо жана санитар кызматкерлердин эскертмелерин ошо таратып, биз азыр ошо иш алып баратабыз да. Бирок азыркы учурда Дордой базары иштеп жатат. 0444 абонентинен суроо келиптир. Таможня качан ачылат билейин дедим эле деген суроо экен. Орус тилинде жазыптыр. Сиз штаб менен тыгыз байланышта болуп жаткандыктан жооп берип коет окшойсуз. Жооп берип кетти. Жок, кыргызча эле жооп бере бериңиз. Биздин көрүүсүнү көрүп аткандай демек кыргызча түшүнүп атат. Бул таможня боюнча азыр чек аралар боюнча дагы азыр биз көрүп жатабыз. Бүт өнүккөн мамлекеттер, бөлөк мамлекеттер дагы дүйнөлүк практикада өзүнүн чек араларын акырындык менен ача баштады. Ачканда дагы баягы биз айтып кеткендегидей өзүнүн алгоритмдери менен, өзүнүн шарттары менен ачып жатышат. Биз ойлойбуз, биз дагы Кыргыз Республикасы, биз өзүбүз дагы мындай логистический жерде турабыз, базабыз, транзитный мамлекетпиз. Биз ачканга дагы бүт толук шарттарыбыз бар да. Ошо качан ачылат? Бул ошо республикалык штабта талкууда азыр бүгүнкү күндө. Бул боюнча дагы маселе турат күн тартипте. Республикалык штаб ошондой бир чечим кабыл алганда ошондо жарыялайт. Алдын ала ошо элдин баары, бизнесмендердин, ишкерлердин баары маалымдаш үчүн ошо эртерээк алдын ала айтышат да. Азыр бул жерде телефон чалуу болуптур, бирок суроо бергенге жетишпей калыптыр. Бирок суроосун биздин режиссерлорго айтып жетишип калыптыр. Орто Сай базары качан ачылат деген суроо экен. Орто Сай базары бүгүн эртең менен баштап иштей баштады. Ачылды. Мына азыр Казакстандын өткөрмө пункту да иштеп баштады. Демек, бул унаанын агымы да, элдин ары дагы бери да кирип чыгуусу абдан көбөйөт деген сөз. Демек, оору жугуу коркунучу мындан дагы күчөйт деген сөз. Алдын алуу чаралары көрүлүп жатабы? Алдын алуу чаралары, конечно, иштер жүргүзүлүп атат. Жанагы Кыргыз өкмөтүнүн чыгарылган токтому боюнча 244-чү токтом чыгарылган 11 майда ошол боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Сиздер мисалы кандай ошо демек мындай оору жугуу коркунучу күчөп атса, демек сиздердин райондо базар көп болсо кандай дагы чараларды көрөсүздөр кошумча? Жумуш абдан көбөйдү. Ушул жуманын башында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн биринчи вице-премьер-министринин жыйынына катышканбыз. Шаардын мэри, вице-мэрлер, акимдер болуп катышканбыз. Бул жерде абдан орчундуу маселелер каралды.
жаңы, мен айтып атпаймынбы, күндөн күнгө жаңы эреже, жаңы схемаларды ойлоп таап иштешибиз керек деп. Ошо жыйында вице-премьер министр катуу талап койду акимчиликтерге. Бүт жүктүн баары бүгүнкү күндө, бүт жоопкерчиликтин баары азыр жергиликтүү бийликке жүктөлдү. Биз баягы жарандык аң сезимди көтөрүшүбүз керек. Квартальный деп коет эмеспи? Квартальныйлар менен жана жергиликтүү муниципалдык, аймактык, башкармалыктын кызматкерлери менен акимчиликтер бирдей бир схемаларды бекитип өзүбүздүн райондо. Ошол схемалардын негизинде биз азыр иш алып барышыбыз керек. Себеп бул контроль азыр күчөбөсө, биз колдон ситуацияны ошо жанагы кырдаалды коюп жиберебиз. Эми айта кетсек көп, аябай көп пландар айтылды ал жерде. Биз өзүбүздүн презентацияларыбызды тартууладык. Көп жумуштар ошо аткарылып жатат. Эми биздин эми ушундай бир милдет экен. Башыбызга абдан чоң жүк түштү, жүктөлдү. Бизден тышкарыда ошо жана службаларга бул боюнча биз дагы эми массалык маалымат каражаттардан дагы көрөсүздөр, Кудай буйрса жакын арада угасыздар. Бардыгыбыз ошо жарандык аң сезимди ойготуп бир чогуу иш кылбасак болбой калды. Мына 74-67 абонентинен жазып атат. Саламатсыздарбы? Орто Сай жабык, иштеген жокпуз. 2 күн эле жабабыз деген. 14-ндө ачылат деп жатышат. Базар Орто Сай дейт. Жана сиз берген маалыматка каршы маалымат айтып атат окшойт да. Саламатсыздарбы? 1-сентябрдан окуу жайлары ачылабы дейт. Штабта бул маселе дагы каралган. Азыр айтыш эртерээк бир аз. Бүгүнкү күндө жана ОРТ маселесин карап жатабыз. Ошонун уюштуруусун, кайсы эреже, кайсы алгоритм менен алып барабыз, ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Эми Кудай буйрса дагы ошо жакындаганда бул маселе дагы сөзсүз түрдө талкууга алынат, анан эл ошо маалымданат да. Дагы бир абоненттен суроо келиптир. Орто Сай базары жабылган, мен Орто Сай базарынын жанында жашайм, жабылганда бир аз эс алып калдык элек, дагы ачылбай турса жакшы болот эле деп. Ошо жанында жашаган. Эми карабайсыздарбы, биздин азыр телегөрүүчүлөр дагы ошо жарымы ачылса экен, жарымысы ачылбаса экен деп айтып жатышат. Ошондуктан өз көмөчүнө гүл тартып жатат. Ошондуктан биз баарыбыз ошо бир түшүнүшүбүз керек. Бир чечимди кабыл алыш керек деп ойлойсуз. Мисалы кандай кылыш керек мындай учурда? Биз айтып атпайсызбы, биз чектеп атабыз базарларды бүгүнкү күндө. Мурункудагыдай эл ал жерде сыртында дагы, ичинде дагы эле толуп жатчу эле. Азыр сыртында дагы жана стихийный торговля менен дагы абдан күрөшүп жатышат. Бул эми Орто Сай биздин районго кирбейт экен. Менин коллегаларым таарынбастыр, эми кичине ошондой комментарий берип атканымачы. Бирок биздин өзүбүздүн базарларыбызды Свердлов районунда дагы айтып кетсек, мурункудагыдай активдүү, мындай көп, көлөмдүү человека поток деп коет, ошондой жок да бүгүн. Анын баардыгы тең жарымын ошо жана малындап, түшүндүрүү иштерин түшүндүрүп, жана көбү базарга да барбай калды, продуктуга жанына магазиндерге да барып калышты. Кичине күтөлүү деп да атышат. Бирок такыр жаап салганда дагы каршы болуп атабыз биз. Бул жакка дагы ошо ишкерлерге дагы мүмкүнчүлүк берип атабыз иштегенге. Бардык тараптын кызыкчылыктарын толук эске алыш керек. Эске алганга. Мисалы 1251 абонентинен дагы кат келиптир. Сизди мэриянын өкүлү деп ушундай кошо бардык маалыматтарды алып алалы деп тартышса керек. Саламатсыздарбы? Биз профсоюзный Кустанайский көчөсүнүн аягында Кудайберген жаңы конушунда турабыз. Бизге 164 маршрут жүрөт. Жалгыз эл батпайт. Жана эже айткандай биринин үстүнө бири минет. Ошон үчүн 38 автобусту профсоюзный менен Кустанайскийге чейин келип аралап өтсө деп дайыма суранып келебиз. Ошону кандай чечсек болот? Бизге Поле чудес, Кудайберген конуштары, Кустанай көчөсүнүн жашоочулары баары жабылып, 164 маршруткага чыгышат дейт. Эми муну айта кетиш керек, Кудай буйрса, Кустанайский жак, профсоюзный жак укмуштуудай өнүгүп келе жатат. Азыр биздин Южный магистраль деген жакшы жол салынбады эле, баарыңыздар билесиздер. Түштүк шаардын түштүк жагына жайгашкан. Эми түндүк жагындагы сонун аябай жакшы магистраль салынды. Дагы келечекте ошол жерге жанагы вело жолдор дагы салынат деп дагы биз ошо мэриядан көрүп келе жатабыз, пландарды көрүп атабыз. Профсоюзный дагы сиздин Кустанайский жакка чейин асфальтталат деген да ошондой пландар бар.
жана благоустройство деп коет, бак тигип, жашылдандырып, көктөндүрүп, ошондой бир жакшы пландар азыр бүгүнкү күндө каралып жатат да. Ал эми жана 38 маршрут 110 кварталга чейин эле барчу, ошол жерге барып эле токтоп калчу. Мурун жана поле чудес, жана Кустанайский профсоюздун кесилиши, мындай эле серен эле үйлөр болчу. Азыр абдан ошол жака өнүгүп келе жатат да. Кудай бурса келечеги кең. Бул сиздин сурооңуз боюнча ошо мэрияга дагы жеткизейин. 38 автобустун Кустанайскийге чейин ошо улануу маршруту боюнча. Дагы сизге суроо экен 3107 абонентинен Мурат Осмонов, сиз жуманын кайсыл күнү элди кабыл аласыз билсек болобу деген суроо экен. Рахмат. Элди ушу карантинге чейин бүгүнкү өзгөчө кырдаалда мен 4-күн сайын саат 9-тан 5-ке чейин кабыл алчумун. Bir gün толугу менен ошо биздин жарандарга арналчу да. Тилекке каршы азыр карантин болуп, бул кабыл алуу процесси кичине оор болуп жатат, нормаларга дагы шайкеш болуп атат. Бирок мындай орчундуу маселелер болсо, бүгүнкү күнү биз ошо жанагы муниципалдык, аймактык башкармалыктар аркылуу чечип атабыз. Эгерде сиз ошо кайсы жерге тиешелүү болсоңуз, жетекчисине айтып койсоңуз, эфирге чыктык эле, ушул боюнча биздин маселелерибиз бар эле деп, мен өзүм ошо маптарга, ошо МТУларга барып сиздер менен жолугайм. Азыр бизде телефон чалып бар экен. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп жатабыз. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз. Тилекке каршы телефон байланыш жакшы болбой жатат окшойт. 2696 абонентинен дагы бир суроо. Кечиресиздер, менин дагы бир суроом бар. Дордой, Калыс Ордо, Ак Бата, Ак Жар, Келечек ушул конуштарда маршруткалар эрежени сактабай жатышат. Киши аябай көп салып жатышат. Бир көз салып коюңуздарчы, шаарга чыксаң тыгылып барасың дейт. Демек, мындай учурда жарандын өзүндө кандайдыр бир тандоо болуш керек да, мен оору жугузамбы же ушу шашып аткан жериме жетишим керекпи деген. Негизи көз салганга кандай туура эле жеткирип барасыздарбы штаб өкүлдөрүнө? Бул мен жана жогоруда айтып кеткендей, бул маселе бүгүн штабта каралат. Кечээ күнү тапшырма берген, сунуштар киргизгиле ушул боюнча депчи. Бирок мен жазып алдым. Ак Бата, Келечек, Дордой абдан тыгыз байланышкан, эли көп жерде. Мисалы, Келечекте 5,5 миң адам жашайт. Дордойдо 6 миңге жакын адам жашайт. Бирок жанагы эрежелерди сактабай анын баары чын. Бул боюнча мурун да көйгөй болчу. Бул илдетке чейин да мындай көйгөй бар болчу да. Ушул боюнча ошол суроолорду бүгүн сунуштап, ошо караганга дагы беребиз. Сиз дарыгер катары айтып кетсеңиз, ушундай маршруттук каттамдарда эл көп болуп жатса, тыгын болуп жатса, жаран өзүн сакташ үчүн кандай кылыш керек? Эми маршрутка айдаган айдоочулардын баардыгына тең айтылган, ичине толтура кишини салганга болбойт депчи, посадочный местолорго эле отуруш керек, анан калган уже салбаш керек деп. Бирок ал андай болгон жок тилекке каршы. Жана азыркы биздин жарандар кайрылгандай эле маршрутканын ичи толтура кишилер жүрүп атат. Анан маршрутканын ичине киргенде ар бири бет кап кийиш керек. Ошо маршрутканын эшигине жазып илип коюш керек, бет капсыз кирбегиле деп. Эми илип койгондо деле азыр көңүл бургандар аз болот болуш керек. Колунан келишинче ар бир конечный остановкага барганда маршрутник водительдер өзлөрү дезобработка кылып туруш керек, ичин проветривание кылып, тазалап, бир сыйра жууп, ковриктерин баардыгын тең чыгарып. Мисалы, сиз илдеттен айыгып чыктым деп атасыз. Азыр сиз көчөгө чыкканда ошондой маршруттук каттамга түшүүгө туура келип калса, бирок эл көп болсо түшөт белеңиз? Мен азыр колумдан келишинче жүүлө жүрүп атам, потому что өзүм бул оор менен ооругандан кийин коркуп калдым. Көбүнчө жерде перчатка кийип жүрөм, масканы чечпейм деле, эшиктен деле чечпейм, помещениянын ичинен деле чечпейм. Ипотекалык кредит боюнча квартира алууга качан комиссия болот? Ушул сезондо дейби? Буга жооп бере аласызбы, жооп бере албайсызбы? Ипотекалык мамлекеттик ипотекалык код эми. Мамлекеттик ипотекалык кредит боюнча сизге суроо. Мындай чектөө коюлган эмес. Биздин администрация, биздин райондо жашасаңыз, биздин район тургунусу болсоңуз, ошо акимчиликке келип эле терезе бар, биринчи этажда. Ошол жерге өзүңүздүн арыздарыңыздарды бересиздер, билсеңиз болот, качан комиссия болот, бүт маалыматтын баарын тең айтып берет. Бирок мындай бир айтып кетчү дагы нерсе бар. Бул комиссия, администрацияга тиешелүү комиссиянын документтери тез арада эле каралат. Анан тиешелүү органдарга, жана ГИК деп коет, государственный ипотечный компаниягачы, ошол жерге жөнөтүлөт. Эми ал жердеги комиссия каралышын биз билбейт экенбиз, мөөнөттөрүн, регламентин билбейт экенбиз.
бирок администрацияга, акимчиликте көп турбайт андай документтер. Эгерде маселе болсо ошо телефон чалып 370606 телефонуна чалсаңыздар, аты жөнүңүздөрдү айтып, арызыңызды айтып, ошо кайсы арыздын номерин айтып берсеңиз, биздин кызматкерлер карап сизге жооп берет. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден абдан суроо көп келип жатат, бирок тилекке каршы биздин убактыбыз чектелүү. Сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө көп болдуңуздар. Анда биз Бишкектеги ири базарлардын жабылышына эмне себеп деген маселенин айланасында талкуу кылдык. Бул үчүн студиябызга мейманга Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун санитардык дарыгери Кундуз Эсенгулова айымды жана ошондой эле Бишкек шаарынын Свердлов районунун акими Мурат Осмоновду чакырганбыз. Сиздер келип элге, жарандарыбызга тийиштүү маалыматтарды бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына азыр дагы деле ошондой суроолор келип жатат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз алдыдагы көрсөтүүлөрүбүздө дагы сиздердин суроолоруңуздарга жооп алып берүү үчүн мэриянын өкүлдөрүн көбүрөөк чакырганга аракет кылабыз. Сиз да кесиптештериңизге айта барасыз деп ишенебиз. Азыр болсо мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.